32 уктуруу. Уулдарым жөнүндө. 2 уулум бар. Улуусу Бакыт быйыл 49га чыгат. Өзүбүздө диагноз койчу ультра үн деген аппаратыбыз бар. Ошондо иштейт. Мурун бир жумада текшерип, изилдеп атып, оорунун диагнозун араң тапчубуз. Ушул аппарат пайда болгону анын жардамы менен 1 минутада диагноз коюлат. Жакшы билген адис болсо 100% туура диагноз коет. Келинчеги Анара өзүбүздө физиотерапия бөлүмүнүн башчысы. Эми Анарадай келин чан деле кезигет го. Бул келинимдин жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, жүргөн турганы, оокат кылганы, тамак аш жасаганы кайненесинен кем эмес. Канча жыл чогуу жашайбыз. Оозунан жаман сөз чыкканын уккан жокмун. Мен келин алган, кыз узаткан көп жерлерде жаңы келинге ар дайым айткан каалоом бар. Бул турмуштан өз көзү менен көрүп жүргөндөрдү кийинкилерге үлгү болсун деп ар дайым айтып, эсине салып мисал кылам. Анча-мынча эси бар жаш келиндерге мисал боло алат. Менин каалоом, берген кеңешим: айланайын келиним, кызым, барган жериңде кайненең эмне десе, урушса дагы кайра айтышпа. Жумшаган жагына чуркап иште. Үштү төрөгүчө. Үштү төрөгөндөн кийин баягы кайненең мурункудай эле ажылдап тилдей берсе, эми убактысы жетти го деп бир жаман көзүң менен тиктешип ал. Мээси бар кайнене болсо түшүнөт. Андан кийин оозун басып, башка мамиле жасай баштайт. Экинчи берчү кеңешим: өзүңдүн үйүңө, энеңе кез барасыңда энең сөзсүз сурайт. Кандай жашап атасың? Эмне тамак ичип атасың? Эмне сөздөр болуп атат деп. Ошондо сен эчтеке айтпа. Билсең уксаң да айт. Эне, баары жакшы деп кой. Уккан көргөнүңдү энеңе айтсаң, ошондон эки кудагыйдын чыры башталып, баркы кете баштайт да, акыры чатак менен бүтөт. Ушуга өзүм уккан көргөндөн бир мисал. Айрыкча чоң адамдар, чоң кызматтагылар бири-бири менен куда болуп калганда, байлыгына чиренип, иштеген жерине чиренип, бири-бирине баш ийиш өтө кыйын. Балдары кыргызчылыкты көп билбей, орусча өсүп калгандар. Аты жөнүн айтпайын. Чоң адамдын кызына чоң кишинин баласы үйлөнөт. Кийин жашай баштаганда кыздын күйөөсү кайнатасынын туулган күнүнө 300 сом алып барат. Кийин күйөө баласынын туулган күнүнө 30 сомдук туфли алып барат. Күндөрдүн биринде кыздын күйөөсү бирге эрди катын болуп жашап жаткандан кийин аялына айтат: мен окууну жаңы бүтүп келип, атаңа 300 сом алып барсам, атаң ушунча кызматта жүрүп араң 30 сомдук туфли алып келет деп. Бир чети тамаша, бир чети чындык кылып. Ошондон кызы зуулдап атасына чуркап барып, күйөөсүнүн айткандарын айтып берет. Атасы кудасына барып, чоң чатак болуп, ажырашып, анан кайра табышкан. Ушундай кокустуктарды көп кезиктирдим. Бул баланын аялы катарында унчукпай, арызданбай, айтпай койсо, эч чатак жок эле да. Азыркы кайнене дагы, келин дагы өтө кыйын. Кээде бири-бирине баш ийбей, келин деген келиндигин билбей, кошо айтыша кетсе, же кайненеси энеси экенин унутуп, көнгөн тил менен ажылдай берсе, келини бир чыдайт, эки чыдайт. Анан бет ачылат. Бет ачылгандан кийин оңолуш кыйын. Же ажырашып, же бөлүнүп, башка жашап кетпесе оңолбойт. Ошон үчүн аялынын сырын билген ата, балдары үйлөнгөндөн кийин келини, кайненеси бирин-бири түшүнгүчө, шарты келсе бөлүп койсо сонун болот. Бирин-бири алыстан сыйлашып, урматташып, жакшы жашап калат. Менин келиним Анарага келейин. Кемпиримдин тили, мүнөзү бар. Аны мен жакшы билем. Анара энеси эмне деп сүйлөсө дагы, бир дагы баш көтөрүп жооп бергенин көргөн жокмун. Эки неберени төрөп берди. Ошондон ушул күнгө чейин Сокен келини Анара эмне десе макул. 100% баш ийди. Анарасыз анда күн жок. Жеке кайненеси эмес, бардыгыбызга, ага туугандарга жасаган мамилеси. Эми сөз табылбайт. Укмуш. Аман болсун. Күйөөсү Бакыт тартиби начар, көбүрөөк чейенден чыгат.
içe koyot. Muну taanıganдар bari bilet. Жашырган эмне? Мен болгон нерсени жашырып көргөн эмесмин. Анара ушуга чыдады. Ушул күнгө чейин бакытка өйдө карабайт. Өткөн жылдары Анара келимди сөзгө салдым. Анарычка, сен ажырабай эле кой. Күйөөңдү жөн коркутуш үчүн сени менен жашабайм, ажырашам деп көрчү, деп үгүттөдүм. Анара көнбөй койду. Ата, кантип айтам? Бакытты тамашалап, аман жүрсөң болду. Мен сени пенсияга чыгарып туруп кетем, дедим. Эмнеси болсо дагы аман жүрсүн. Жаманчылыгын көрсөтпөй, үйүнө ээ болуп аман жүрсө болду деп тилеп калдым, дейт. Эки уулу бар дебедимби? Эки өтөң институтту бүттү. Улуусу Жеңиш 25 жашта. 2 жыл мурун биздин мед академияны бүтүп, андан өткөн жылы биздин ординатураны аяктап, азыр өзүбүздө хирург болуп иштеп жүрөт. Аял ал элек. Аял алчу кейпи жок. Ушу маселенин тегерегинде көптөн бери бизде чатак. Экинчи уулу Азат. Бул небереме чоң рахмат. Эрте аял алып, азыр эки чөбүрөлүү кылып кубантып атат. Азатик өзү менен бирге окуган Стелла деген татынакай кызга үйлөнүп, эки өтөң Славян университетин ийгиликтүү бүтүрүшүп иштеп жүрүшөт. Чөбүрөлөрүм Кудай жалгап эки өтөң кыз. Биз кызга кемелек. Неберелер жалаң эркек болуп, кыз тилечү элек. Бул тилегибиз аткарылды. Кичинекей келиним дебейм, кызым деп эркелетем. Кызыбыздай мамиле жасайбыз. Өзү да келинге окшобой, кызыбызча кенен жүрөт. Өтө тың эпилдеп. Адамгерчилиги сонун, кыргызча сүйлөп, кыргыздын салт санаасынын баарын жакшы билет. Азатик болсо бакыттан кичүү. Мурун кыргызда улуусу аял алмайынча кичүүсү албай жүрө берчү. Азыр заман башка, түшүнүк башка болуп калбадыбы? Азатик аял алаарда мага келип кеңешти. Адегенде уялып, бир чети менден коркуп айтпай, энелерин айтса, баары каршы болуп, макул болбой коюптур. Мага иштеп аткан кабинетиме кичүү неберем, Канаттын уулу экөө кирип келип, жумка баштады. Ата, Азат аял алам деп атат. Сүйлөшкөн кызы менен убадасы бүтүп калган. Бири-бирин абдан сүйүшөт деп. Мен токтоосуз макул болдум. Андай болсо, бүгүндөн калбай үйлөн деп. Эки өтөң сүйүнүп чуркап кетишти. Үйгө барсам, ыжылдай баштады. Бир заматта алардын оозун бастым. Ошентип Азатигим үйлөнүп, эми минтип эки чөбүрөлүү кылып кубантып отурат. Экинчи уулум Канат. Канат азыр 42 жашка карады. Уулум жөнүндө өзгөчө оюм бар. Бул уулум менин кубанычым, сыймыгым, жолдошум, кеңешчим. Себеби төрөлгөнү ушул күнгө чейин эң тартиптүү. Эч кимден акыл эс сурабайт. Менимче, мен өзгөчө тарбия дегенди деле берген жокмун. Мен өзүм ушул күнгө чейин тарбия дегенди түшүнбөйм. Ар жагында, баланын негизинде, өзүндө эчтеке жок болсо, канчалык тарбиялаба, канчалык курсагын тойгузуп, кийбегенди кийгизип, камап алып, же башка шарттарды түзүп багасыңбы? Башкача сабак, акыл үйрөтөсүңбү? Баары бир мындай баладан эчтеке чыкпайт. Андайларды күнүгө жүздөгөн балдардан көрүп жүрөбүз. Эч кимге жашыруун эмес. Атактуу, эл журтка эмгеги сиңген, эл сыйлаган, урматтаган ата-энелерди көрүп атпайбызбы? Баласы туулгандан жер бастырбай, курсагын 1 мүнөт ачырбай, багып чоңойтуп, аягында эн атасын жер каратып, башын көтөртпөй, иштен жеген курттай жеп жүргөнү. Эн атасы арыздана албайт. Канчалык жинди болсо дагы намыстанып, сыздап жүрө берет. Мен ушул жагдайда да бала үйлөнүп атканда ар дайым айткан бир каалоом бар. Ал балага: айланайын балам, окутуп чокутуп, эч нерседен коркулбай, институтту бүткөзүп, эми аял алып берип отурам. Ушул күнгө чейин менин мойнума минип келдиң. Эми аялыңды учкаштырып мингизе бер. Мен батышынча мингизип көтөрө берейин. Суранаарым кыйшаңдабай түз отуруп берсең. Жок, болбой эле кыйшаңдап кетип калат.
мындайдын бетін аргылсын. Жөн эле эскертип атам деп тамашага айлантып кетем. Чындыгында ушундайларды ар бирибиз көрүп, угуп жүрбөйбүзбү? Эми кана тигим жөнүндө. Биздин институтту артыкчылык диплом менен бүттү. Кээ бир көрө албас адамдар ойлойт, атасынын жардамы менен деп. Кудай алдында канат институтту бүткөнчө бир да кафедрага басып барган жокмун. Өзү дагы бул жерден кыйналып атам деген жок. Бир жолу барганым 5-чи курсту бүтүрүп атканда. Бүт экзаменден баасы 5 экен. Жалгыз физикадан 4 экен. Ошондо физика кафедрасына барганым рас. Мен айттым: "Мунун бааларынын көркүн бузуп аткан сенин физикаң экен" десем, кафедра башчысы "Агай, түшүндүм" деп туруп, кайра экзамен алып, эң жакшы деп баа коюп берген. Институтту бүтөйүн деп атканда 19 жашында үйлөнүп, абдан чоң кубантты. Мен башынан эле кыз болобу, эркек болобу ар дайым үгүттөп, эрте үйлөнтүүгө аракет жасоочу элем. Баласы Жумагул атасынан 19 жаш эле кичүү. Институтту бүткөндөн кийин өзүбүздүн клиникалык ординатураны, аспирантураны ийгиликтүү бүткөзүп, убагында кечикпей илимдин кандидаты болду. Хирургдук кесиби дагы чогуу ийгиликтүү жүрө баштады. Андан кийин узартпай докторлук диссертациясына даярданып, аны дагы ийгиликтүү коргоп алды. Андан кийин өзүбүзгө улуттук хирургия борборуна башкы врач болуп дайындалды. Бул милдетин ушул күнгө чейин ийгиликтүү аткарып келатат. Мен окуп жүргөндө көп байкачу эмес элем. Ошондо эле бул Айтматов Илгиздин баласы Семетей экөө тең туш, бир короодо жашоочу элек. Экөө Новосибирскиге барып, ошол жактан самын, сигарет, башка оюнчуктарды бир машинага басып алып келишиптир. Менден коркуп айтпайт, көрсөтпөйт. Айтматов үйүнө түшүрүп, кийин билип калып барсам, үй толтура, ошолорду сатып, ошол бизнеске көнүп, үйрөнүп кетип, ушул күнгө чейин азыр бензоколонкасы бар. Казак коммерциялык банкынын директору. Кана тигим аман болсун. Башы иштеген бала. Күн-түн тынымсыз, чарчабай иштейт. Азыр жумушсуз жүргөн бейбечара туугандардын баарын канат багат. Жумкадан кийин дагы энеси экөөбүздү кубантып бир кыздуу болгон. Сенемка 4 жашка чыкты. Уулу бар. Жарым жашка чыгып жер катып атат. Азыр менен уулум гана эмес, кеңешчим, акылдашчум. Көп жерде мен канаттын кеңешин угуп, баш ийип калдым. Канат игим мени ушул күнгө чейин бир да капа кылып көрө элек. Менин көзүм менен айланып турат. Буга тобо, Кудай ушуну кут кыла көр деп жакамды карманып турган кезим. Неберем Жумагул Канаттын уулу 22-ге чыгат. Институтту бүттү, келинчек алды. Кудай жалгап чөбүрөлүү кылды. Азыр 2 жашка чыгып калды. Ушул чөбүрөм жыргатат, кобурап сүйлөп ата деп калды. Сасыдан десем, тез эле шымын чечип даяр бола калат. Жумка иштеп жүрөт. Бул неберем өтө адамгерчиликтүү. Тааныбаган кишини 5 мүнөт сүйлөшсө, өзүнө көңүлүн буруп алат. Өтө элпек, жароокер. Ушулардын эрмеги менен айтпадымбы жогоруда? Көп чарчабай, көңүлүм ачылып, кубанып жүрдүм деп. Жумканын келинчеги ушунчалык жөнөкөй, жароокер, кыргыздын салтын ушунчалык жакшы билет. Муну деле келинибиз дебей, кызыбыздай көрөбүз. Өзү дагы бою кичине, арык, мен ар дайым тамашалап, менин энеме окшоссуң, дей. Кыргызстандын жетекчилери жана коомдук турмуш. 60 жыл хирург болуп иштедим дебедимби? Ушул жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 2 биринчи секретары Усубалиев Турдакун, Масалиев Абсамат, плюс 3 президент Акаев Аскар, Бакиев Курманбек, Отунбаева Роза Исаковна жана эми буйруса 4-ч президент Атамбаев Алмаз менен иштеше баштадым. Канча иштешебиз
аны турмуш, Кудай өзү билет. Буларды атап кеткеним, алар менен кандай иштештим, мага кандай мамиле жана сый урматтарды көрсөттү. Мен Кыргыз Республикасынын баатырдыгын президент Аскар Акаевдин убагында алдым. Ушул менин баатыр болушумду кээ бир көрө албастар мага Акаев белек кылып бергендей сөз кылышты. Ар биринин убагында эмне сыйлыктарды алдым, ошону түшүндүрө кетейин. Турдакун Усубалиевдин убагында Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген врачы, 1973 жыл. Октябрь революциясы ордени, 1970 жыл. Эмгек кызыл туу ордени, 1976 жыл. Жогорку Советке депутат болдум. Фрунзе шаардык советинин депутаты болдум, 1975 жыл. Кыргызстан КПБКнын текшерүү комиссиясынын мүчөсү, 1981 жыл. Кыргызстан Компартиясынын 17-съездинин делегаты. Абсамат Масалиевдин убагында Элдердин достугу ордени, Кыргыз СССРнын илимине эмгек сиңирген ишмер, 1987 жыл. Аскар Акаевдин убагында 3 даражадагы Манас ордени, 1997 жыл. 1 даражадагы Манас ордени, 2003 жыл. Кыргыз СССРнын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, 1989 жыл. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, 1995 жыл. Кыргыз Республикасынын 1993 жылы Илим жана техника тармагындагы мамлекеттик сыйлыгы, 1998 жыл. Эл аралык руханият сыйлыгы, 2002 жыл. Жогорку кеңешке 2 жолку депутат. Кыргыз Республикасынын баатыры, 2004 жыл. Курманбек Бакиевдин убагында жогорку кеңешке депутат болуп турганда, Курманбек экөөбүз бир катарда 5 жыл чогуу отурдук. Мамилебиз жакшы эле. Мени ар дайым Мамбет аба деп жакшы мамиле жасоочу. Мен да аны Курмаке деп. Анан президент болгону 80 жашка чыгып калганда, ошонун алдына кирип, ал жайымды айтып коеюн деп кабыл алуусуна сурандым. Кабыл албады. Андан кийин эмне болду? Мени түзүк көрчү эле деп жүрүп, мамлекеттик катчы Мадумаровго, Нурулуу Досболго бир нече жолу киришке сурандым. Алар да кабыл алышкан жок. Бизге улуттук хирургия борборуна 2 жолу келем деп келген жок. 80 жашка чыкканда коллектив, академиктер, медакадемия, саламаттык сактоо министрлиги суранышты. Ушул улуттук хирургия борборун менин атыма коюп берүү жөнүндө жооп берген жок. Курманбек менен мурунтан сен мен деп көрүшкөн эмесмин. Менин жаман оюм, мени Акаевдин жакын кишиси, баатырлыкты берген деп күнөөлөдүбү? Акаев мага баатырлыкты белек кылып берген эмес. Өз эмгегимди баалап берген. Акаев мени жалгыз эмес, иштеген, элге эмгеги сиңген, эл тааныган адамдарды баарын сыйлачу. Курманбек кичине адамгерчилиги болсо, ушуну эске алыш керек эле. Адамгерчилиги жоктугу президент болуп иштеп турган аралыгында билинди го. Болбосо, Акаев буга эмне деген жакшылыктарды жасады? Кызматтан кызматка жогорулатып, көтөргөндөн башка жамандык кылган эмес. Ошол бойдон Бакиевден түңүлүп 5 жылдын ичинде бир да кезиккен жокмун. 3 президент Роза Отунбаева менен кез-кез жыйындарда кезигип жүрдүм. Розаны мен кыз чагынан ушул күнгө чейин баскан турганын, иштеген иштерин толук болбосо да билем. Өтө урматтаган адамымдын бири эле. Эми айтсам болот. Көп жыл мурун атасы Исак тирүүсүндө жогорку соттун мүчөсү эле. Ошондо ушулардын чоң атасынбы, же чоң энеси бекен, эсимде жок. Мен операция жасап айыгып кеткен. Исакем үйүнө чакырып, рахмат айтып коноктогон. Ошондо Роза институтта окуп жүргөн убагы болсо керек. Ушундай татынакай, сүйлөгөнү такылдап укмуш. Ошондо чет тилди билгендей көрүндү эле. Көрүп байкап отуруп өтө жакты. Эшикке чыгып кеткенде атасына: "Исаке, ушул кызың аман болсо бир бале болот", дедим. Исакем: "Маке, айтканың келсин", деди эле. Муну эч качан айткан эмесмин. Исакем тирүү болгондо айтат элем. Болуп турганда, кийин айтсам, дагы Мамакеев көрөгөчтүк кылып,
Дагы көзү менен сынап көрөгөч болуп кетти деп, кээ бирөө президентти жылмооступ айтты деп да жазышат беле. Мен үчүн, жеке мен үчүн эле эмес, жалпы эле элдин өкүнүчү узак убакыт президент болбой калганы. Себеби 1,5 жыл иштеген убагында өзүн элге укмуштуудай жакшы жактарынан көрсөтүп койду. Роза, аман болсоң, дагы эле кыргыз элине чоң жардам пайдаң тиерине ишенем. Эми 4-ч президент Атамбаев Алмазбек менен чогуу иштей баштадык. Мен Алмазбекти көп жылдардан бери биринчи депутат болгондон тартып билем. Бири-бирибизди сыйлоодон, урматтагандан башка сен мен деп көрүшкөн эмеспиз. Менин баамымда мээси менен тили төп келишкен адам. Алмаздын адамгерчилигин, ишмердүүлүгүн жакшы билем. Коркпой түз айткан, негизги касиети таза, уурдап жулбай, өзгөмөсүнө гүл тартпаган адам. Жетекчи киши ушундай катуу, аянбаган, коркпогон, түз айткан, өзүнүн оюн жакшы билген, калп айтпаган, өзгөчө эрктүү адам болуш керек. Биздин элге темирдей бек, өтө катуу, керек болсо болгон жерде орой мамиле жасоочу киши керек. Алмазда менимче ушул белгилер бар. Ал эми Максимдин көзү жөнүндө унутулуп калды көрүнөт. Ага менин өтө деле капам жок. Бир жагынан карасам, көзүн туура эле сындагам. Мындай көз болбогондо, республикага ушунчалык ызы чууну, шумдуктарды соо көзү барлар жасай алмак эмес. Алмаз менен канча иштешем, Кудай таалам өзү билет. Ушул президент жакшы иштеп, элдин ынтымагын оңдоп, ак жолтой президент болду дегенди көрүп, угуп кетсем, арман жок. Ушул жетекчилердин арасынан жакшы көргөнүм кимдер? Эмне үчүн бирөө жаман көрөт деп, мен жаман көрүшүм керек. Ошолордун бири академик Аскар Акаевич Акаев. Менин жакын тууганым, тең тушум эмес. Болгон да эмес. Акаевти мен академияга президент болуп келгенден тартып тааный баштадым. Биринчи жолу шааркомдун жыйыны болсо керек. Компьютер жөнүндө доклад жасап, ошондо жанымда отурган жолдошторго айтканым эсимде. Мындай докладты уккан эмесмин. Адис болбосок дагы ушундай жөнөкөй тил менен баарыбызга түшүндүрүп койду, деп. Буга чейин Акаевти көргөн да, уккан да жок элем. Президент болгондо анда мен депутат болуп калдым. Ошондо кез-кез келип сүйлөгөнү, жооп бергени укмуш эле. Акырындык менен тааныша баштадык. Бизге улуттук хирургия борборуна келип, өз көзү менен көрүп, операцияга катышып, өтө ыраазы болуп, жакшы баа берип, президенттин акчасынан ремонт кылып алгыла деп миллион сом берип кетти. Менин ишимди өз көзү менен көрүп, мен даярдаган хирург балдарымды көрүп, көзү жеткенде ушул урмат, сыйлыктарды берди го. Акырында Кыргыз Республикасынын баатырын ыйгарып кетти. Ошон үчүн мен Акаевти жогору баалайм. Акаев мени дагы Адис катарында жогору баалоочу. Анан эч себеби жок эле. Кээ бирөөлөр дүрбөсө кошо дүрбөп. Эми үчүн ошол дүрбөгөн топко кошулушум керек. Айла жок. Кеткени канча жыл болду. Акаевдин үстүнөн канча жаман ушактар айтылды. Ушул күнгө чейин күн-түн дебей айтып келатабыз. Кана, ошонун бири чындыкка чыгып, далилденгени. Сөз бойдон калып келатат. Үй бүлөсүн жамандап, аялы башкарып калган деп айтып жүрүшөт. Ал эми бул жагы чындык. Ар бирибиз ойлоп көрөлүчү. Өзүбүзгө жар салбай эле ким жеткизди ошол аялынын антип башкарып калганына? Менимче 100% туура. Биз өзүбүз майрамдын тегерегинде айлана чуркап, көзүнүн агы менен кошо айланып, кээси кызмат үчүн, кээси аман калыш үчүн көрүнгөн тешигине темир болобу, чүпөрөк болобу, кагаз болобу тыгып берип жатпадыкпы? Ушуну менден сураган, кыйнаган деп бирөө айта алган жок. Ошентип биз өзүбүз акырындык менен үйрөтүп, кыныгын алдырып, анан ал кишиге да көндүмүш болуп калып, ар бир жыртыкчалар дагы араандай ачылып, тойгуза албай калат экен. Ошон үчүн бирөөнү ушинтип жабышкандын ордуна ар бирибиз өзүбүздү ойлосок, чынында эле ал эмес, мен күнөөлүүмүн го деп
качып кетишине. Менимче качпаган демне кылат. Ар бирибизге жан керек. Жан деген өтө таттуу, табылгыс нерсе. Кыйкырган, өкүргөн, ичип алган, наша тарткан, анча мынча акчага, үгүткө алданган жаш балдар, көпчүлүгү эч жерде иштебеген, көчөдө жүргөн балдар, ишинен кубулгандар, колуна таш, темир, таяк, сойыл көтөрүп алып, жолунда кезиккен эшикти, терезени, үйдү, анын ичиндеги эмеректер, булардын баарын талкалап жүрүп отурат. Ойлойсуң, президенттин күнөөсү болсун, бул эмеректердин эмне күнөөсү бар эле? Эмне үчүн талкалайсың деп сураган киши жок. Эки жолку төңкөрүштө ушулар, айрыкча Ак үйдү канча талкалап, канча зыянга алып келди. Аны оңдоп, ремонт кылыш үчүн канча каражат кетти. Ошондо кокус акайып кетпей, ошол жерден ушуларга кезигип калганда эмне болмок? Менин оюмча, булар сөзсүз Акаевди өлтүрмөк. Жаңкыдай мээси аракка, нашага айланган балдар колунда эмне кармап турса, ошону менен чачы жок башка бир тартса, бүтмөк соодасы. Ошон үчүн өлбөйүн деп, башкалар өлбөсүн деп качып кетти. Менимче туура кылган. Ошондон бери угуп жүрөбүз. Акаев Москвада Ломоносов университетинде иштеп, өзүнүн билими менен таанылды. Буга чейин деле билимдүүлүгүн бүт союз билген. Жан таттуу, кыйын дегенге бир мисал. 55 жыл мурун мен ординатор болуп жүргөндө, бизге билим берүү министринин орун басары Мусакунов деген аппендицит болуп түшүп калды. Михайленко деген хирург операция жасап, операциядан кийин каза болуп калат. Ошондо 20-30 ашык уйгур келген. Сойыл көтөрүп, кесип бычак кармап колуна. Михайленкону өлтүрөбүз деп. Биз айлабыз кетип, үстүнкү кабатка, Акунбаевдин клиникасынын туалетине камап, тышынан кулпу салып, камап атып, аман алып калганбыз. Тигилер бүт кабатты кыдырып тинтип, таппай кетишти. Ошондо антип катпасак, Михайленкону Мусакуновдун күйүп бышып турган туугандары сөзсүз өлтүрөт болчу. Канча күн көрүнбөй качып, жашырынып жүрүп, Ивановкага хирург кылып жиберип, туугандарын иштен алып, араң жооштуканбыз. Туугандарына Михайленко жок, качып кетти деп койдук. Биздин президенттердей эле качып кетип, аман калды. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.